Мен бул жака келген себебим, мен кыдыш кызы келген бүбүмүн 1942 жылы 15 июнда төрөлгөм. Мен төрөлгөндө атам жок экен, согушка кетиптир. Ал киши ошо мен боюмда калган экенмин, бир 5 айлык дейт. А киши кандай экен, а кишинин сүрөтү да калбаптыр. Бир сүрөтү бар экен, ал сүрөтүн дагы мен кичинекей кезимде жоготуп алдым. Ошо бойдон а кишинин кайсы маалда каза болгону, эмне болгону белгисиз ушуга чейин. Биз өзүбүз 4 тууганбыз, эң кичүүсү менмин. А менден улуусунун баары тең эле 12 жашта, 8 жашта, 4 жашта экен. Анан алардын баары тең жаш болгон. Эми кайсы жылдарда кара кагаз келген дейт, бирок кара кагазды менин апама көрсөткөн эмес экен. Анткени жаш балдарлуу, жалгыз аял болсо, ошон үчүн бул кишиге көрсөтпөй эле коелу дептир. Мен 3-4 класстан окуп жүргөн кезимде кыргызчылык кылып, эми түрү болсо келер, өтүп кетсе арба карасы болсун деп кыргызча аш беришти эле. Мен анда аябай эле кичине болчумун. Ошондо айтышыптыр. А кишиден кара кагаз келген, бирок биз көрсөткөн эмеспиз деп. Ошентип өтүп кетти, магандан бери тең канча жыл болду. Мына мен ошондо төрөлгөн 81ге келдим. Эми интернеттен көрүп алдым, бул жака кайрылып отурам. А киши каякта болгон, кайсы жерде кайтыш болгон белгисиз. Айылда болсо иштеп жүргөн кезекте плотник болсо керек. Анткени мектептин терезелерин салды эле деп апам айтып калчу. Андан кийин ошо эч нерсесин билген жокпуз, кайра кабар келген жок. Апам мурда истеген экен, келбегенден кийин, бирок ал боюнча эле калып калыптыр. Эми ошо каякта болду экен, ошону билсем деген ой менен ушул жака кайрылып атам. Келген Бүбү Кыдышева биздин редакция дайынсыз жолгон атасы Төлөбердиев Кыдышты издеп кайрылган. Суранычы боюнча Память народу порталынан маалымат издеп көрдүк. Биз тапкан маалымат төмөнгүчө. Порталдагы Төлөбердиев Кыдыштын согуштук анкетасы Жубайы Төлөбердиева Куаписанын Коргоо министрлигине кайрылган издөө катынан кийин 1949 жыл 16 августта жазылган. Тиркелген маалыматта ысымдан ката кеткен, тагыраак айтканда Кыдыштын ордуна Кагдым деп берилген. Биздин редакция порталга оңдоп коюу суранычы менен кат жөнөттүк. Азыркы тапта Память народу порталынан жооп күтүүдөбүз. Аскерге кетти, ошо боюнча дайынсыз деди. Анан ошо акыркы бир катында темир жолдо иштеп атабыз деп бир кат келген экен, анан ошо бойдон белгисиз экен. Атаңыздын бир туугандары? Атамдын бир туугандары жок, бир эле агасы бар болчу, а киши кайтыш болуп калган. Агасынын бир эле кызы бар болчу, а киши да кайтыш болуп кетти. Азыр эми бул туугандардын ичинен ошо мен эле жалгыз кыз мен эле калдым да. Эми апам кыйынчылык башынан көп эле өттү да, согуштун малы болсо, 4 кызы менен калса, эми тартышчылык болгон, а киши иштеп жүрдү. Ошо мен төрөгөндө 40 жашта болсо, анан ошо колхоздун жумуштары менен кызылчада иштеп жүрүштү. Кыйынчылыкты аябай эле тартса керек. Эми мен деле чоңоюп калган кезегимде ошо жетишпеген эле заман болуп атты. Анан баягы жок дегенде атасын да көрбөй калды. Бул кызым окуса экен деп жанталашып, онду бүткөндөн кийин окууга өттүк. Эми азыркыдай эмес, а кезекте баарыбыз тең өз күчүбүз менен өткөнбүз. Мен бул женский пединститутун бүткөм 65-жылы. Мугалим болуп иштедим. Андан кийин редакцияда мугалимдер гастасында иштеп жүрдүм. Ата мекендик согуштун катышуучуларынан эми ветерандардан аз эле адамдар калды окшойт. 9 май келатат. А кишилерди мен куттуктайм, иши кылып аман болушсун, канчага келип калышты. Ошо кезекте төрөлгөн мен 81ге келдим. Бул кишилердин баары тең эми 100гө чыгып калса керек. Алардын баарын тең ошо куттуктап кетем. Анан кийин эми бул дүйнө жүзүндө эмне тилегим бар? Тынчтык болсун. Мына согуштун айынан канча адамдар өтүп кетип атат, канча жаш балдар атасы жок калып атат, жетим калып атышат. Эми бул дүйнө жүзүндө тынчтык болсо экен деп тилейм. Балдар ыйлабасын, энелер балдарынын көз жашын көрбөсүн. Ошон үчүн бул согуш болбосун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Элибизге жакшылык каалайм. Ар бир эн ата балдарынын күлкүсүн гана көрсүн. Урматтуу мекендештер,
сиздерди согуш тууралуу менин окуям марафонуна катышууга чакырабыз. Бул v.kd сайты менен Кыргызстандын Наша Победа биздин жеңиш кыймылынын Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын архив агенттигинин колдоосу менен уюштурулган акция. Бул согуштун катышуучулары тылда эмгек кылгандар, улуу ата мекендик согуштагы жеңишке Кыргызстандын эбегейсиз салым кошкондугу жөнүндө эскерүү марафону. Акцияга катышуу үчүн биздин студияга ар кандай курактагы жана кесиптеги адамдар келсе болот. Ар бир үй бүлөдө улуу ата мекендик согуш тууралуу эскерүүлөр сакталган. Эгер ошондой окуялар тууралуу бүтүндөй өлкөгө айткыңыз келсе, биз сизди күтөбүз. Ал эми баатыр аталарыңыз тууралуу маалыматыңыз жок болсо, анда Память народа мемориал порталдарына аталарыңыздын аты жөнүн толук жазып маалымат алсаңыз болот. Эгер бул ишти өз алдынча кыла албасаңыз, анда Вечерний Бишкек гезитинин редакциясына кайрылыңыз. Байланыштар төмөндө келтирилген.